Тилекке каршы лицензияны 300 сомго берип коюп эле аларды $1,000,000, $10,000,000 чейин кайсыл бир биржаларда сатып, орто жолдо алар табып, ошо долега кирип алып бияктан келген инвесторлордон чукуп жеп жүргөн. Бирден бир мыйзам 30%дан кем эмес ал кендердин чистый прибыли Кыргызстанда калсын деген. Ошол мыйзам кабыл алгандан кийин алтын деле айта турган болсок 64 месторождение лицензия ушул жаңы мыйзам менен берилди. 30%дын кем эмеси Кыргызстанга калсын деп берилди. Эгерде мурда бир да грамм Кыргызстанда калбаса, азыр как минимум мына 30% калып бизде мына иштеп атат. 64 компания ошондо лицензия алды. Анын түшкөн акчанын салымы 5 миллиард сомдун тегерегинде божомол. Демек мына бир эле мыйзам менен канча мамлекетке пайда алып келип койдуң. Ал акчаны пенсияга көтөрүүгө, башка койчу эмне кылганга дагы жарай турган бир мыйзамдардын бири.